Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Xush keldingiz. Bag'ishtamiz. Rahmat, birga olsin. Hurmatli Hazreti Muftiy Abdulaziz qari, hurmatli To'g'onbay Jo'rabayevich, sizlar bilan joliqqanim quvonchdaman. Abdulaziz qari, sizga Qirg'iziston musulmonlarining kelajagidagi 8-qurultayida Hazreti Muftiy bo'lib jon xizmatga shaylanishingiz bilan chin dildan qutlaqlayman. Qirg'iz Respublikasi svetlik ko'p konfessiyalı өлkө, анын 90% musulmanlar түзөт, башка диндерге карата ислам дини толеранттуулукка, сабырдуулукка, айкөлдүүлүккө чакырат. Демократиянын ураны менен өлкөгө түрдүү агымдар кирип келди. Аны менден жакшы билесиз сиз. Натыйжада исламдын ичинде Хизбутту, Салафитти, Таблиги жамааты жана башка канчалаган бир топ жамааттар пайда болуп кетти. Ар кимиси өзгө мөчүнө гүл тартып, меники туура дешет. Эми алардын башын бириктирип, ынтымакка чакырышыңыз керексиз. Азыр шаарларда болобу, айылдарда болобу, билимдүүсү деле, билимсизи деле башка улуттун кийимин кийип, көчө кыдырып, динди айтып жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Баарыбыз күбө болуп атабыз аган. Коомчулук арасында жат маданияттын, чала сабаттуулуктун кесепетинен бүгүнкү күнү ислам дини элдин көзүнө жаман көрүнүп, ел башка баалуулуктарга, башка жаңы диндерге ыктап кетүүдө. Албетте бар эмес, эми саналуу бир бөлүгү ошондой болуп атканына күбө болуп атабыз. Өткөндө өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Арыстан алай каза болгондо бир молданы баягы кыргызча айтканда табалап, каапыр өлдү дегендей сыяктуу бир сөздөрдү айтты. Бул абдан жат көрүнүш, бул туура эмес таптакыр. Пендесinin Кудай өзү билет, кимиси капыр, кимиси мусулман экенин. Аны биз пенделер бири-бирибизди сен капыр, мен мусулман деп мындай күнөөлөгөнгө эч кандай акыбыз да жок. Муну менден жакшы билесиздер. Дагы бирөөсү айтат, аялдын эти көрүнсө базарда эт кымбаттайт деп. Ушундай дагы бир молдолор болду. Дагы бирөөсү бир туугандын балдары бири-бирине үйлөнө берсе болот деген дагы сөздү айтты. Бул абдан чала сабаттык деп эсептейм мен. Ислам bunday нерселерге чакырбайт, мындай болбойт. Ошондуктан муну карап, өзүңүз бир чара көрүүчү адамдарга барып, тарбияга салып, же болбосо сабаттуулугун жогорулатып, ушундай иштерди алып барсаңыздар жакшы болот эле. Мындан башка бир ысырапчылык жөнүндө жарлыкка кол койдум мен. Сиздерге рахмат, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүп бердиңиздер. Бирок бул ишти токтотпоштон улантышыбыз керек. Кече жакында соц тармактардан көрүп калдым. Каракөл шаарында тургундардын баягы көрсөтөндөргө күмбөз койбой, баягы кымбат баалуу материалдар менен мраморлар аркылуу эстеликтерди орноткондон баш тартып, ошо ислам дининдеги салтка өткөрдү. Демек, мындай карап көрсөк болот экен деп баары жасасак. Ушул жаатта да тыгыз иш алып баралы. Сиздер айтыңыздар, мамлекет тараптан кандай жардамдар керек болсо, биз колдоп берели. Hurmatlı Hazreti Mufti Abdulaziz Mirza da söz gözeyizge vereyim. Merimdүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен, Алла Таала мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салаттуу саламдар болсун. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, берекелүү болгон 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында кабыл алгандыгыңыз үчүн Алла Таалам сизден ыраазы болсун. Кудай Таалам ишиңизге ийгилик, береке берсин. Учурдан пайдаланып, береке болгон ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Кудай Таалам туткан орозоңузду кабыл кылсын. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, сиз айткандай, бүгүнкү күндө өнүгүү мамлекетибизде дин эгемендүүлүгүндө, мына сиз келгенден кийин дин эгемендүүлүгүндө алгылыктуу иштер болду. Анын катарында өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, мына ысырапкерчиликти жою боюнча дагы сиздин тапшырмаңыз менен жер-жерлерде алымдар кеңешинин кербендер уюштурулуп, калкыбызга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө калкыбыз ысырапкорчулуктун зыяндуулугун кадыресе билип калды. Yeah.